Assalamu алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздер менен дөөлөт деген сөздүн маанисине токтолуп кетейин деп чечтим. Азыркы мезгилде дөөлөт десе эле көпчүлүгүбүз байлыкты эске салабыз. Туурабы? Жок, андай эмес. Дөөлөт деген сөз бул тарыхта чоң из калтырган кыргыз каганатын кыргыз дөөлөтү деп айткан. Мындайча айтканда дөөлөт деген сөз бул империя деп айтылат. Себеби ошол мезгилде кыргыз дөөлөтү азыркы Евразияны ээлеп турган. Чындыгын айтканда, дөөлөт деген сөздү кытайлык кыргыздар дөөлөт, өзбек туугандарыбыз давлат деп туура пайдаланып келе жатат. А биз болсо мамлекет, республика деген заманбап сөздөргө өтүп кеттик. Ошол кыргыз дөөлөтүнүн уландысы болгон, тарыхтан такыр эле атайын күчтөр менен өчүрүлгөн биздин бабаларыбыздын дагы бир чоң дөөлөтү Тартария жөнүндө сөз кылабыз. 100 жыл орус баскынчылыгында жашап, далай нерселер жоголуп өчүрүлсө да, азыр кайрадан баары жанданып турганы бизди сүйүндүрөт. Бул карталар болбой эле интернетте жайылып жатат. Улуу Тартария. Албетте, кээ бир туугандарыбыздын давлениеси көтөрүлүп, Тартариянын кыргыздарга эч тиешеси жок деш мүмкүн. Бул сүрөттө Тартариянын аскерлери кимдер экенин таанып жатасыздар. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Тартария 1207 жылдан 1269 жылга чейин жашап, Европаны кайра чаап тургандыктан жана салыктан кутулуу амалы үчүн бардык европалыктар биригип чек ара коюуну пландашат. Ал чек ара Москва эле. Москвадан ары бул баскынчыларды өткөрбөө максатында европалыктар өтө көп каражат коротушкан. Достор, бул карта Лондондо, Нью-Йоркто сакталып турат. Алдын окуйбуз. Картанын алдында жазылып турат. Анан картанын түндүк тарабына келсек, Каспий деңизинен, Арал деңизинен Оренбургка чейин, андан өйдө дагы Кыргыз Тартарс деп турат. Бул жерлерде азыр биздин башкыр туугандар жана татар туугандарыбыз жашайт. Андан ылдыйраак келсек, Аксакал О, Ак Суу Көл деген жерде дагы Кыргыз деген жазууну окуп турабыз. Анан ылдыйраак келсек, батыш тарапта Тянь-Шань тоолору деп турат бул жагында. Анын өйдө жагында Кыргыз Кайсак деп жазылып турат. Андан ылдыйраак келсек, Ташкент жана Кокон чөлкөмүндө Кыргыз Грейт Хорт деп жазылып турат. Ташкенттин айланасында жашаган кыргыз туугандарыбыз кантип ошол жерде жашап калгандыгын ушундан билсек болот. Ушундан кийин Тартарияга кыргыздардын кандай тиешеси бар экенин түшүнсөк болот. Тартариядан кийин Алтын Ордо 1266 жылдан 1481 жылдары жашаган. Буларды эмнеге айтып жатабыз? Себеби булардын баары улуу кыргыз каганатынын уландысы эле. Эң жаманы, кайсыруу бийликти алса, ошол өзүнчө ар кандай аттарды коюп келишкен. Достор, кыргыз дөөлөтү кайра жаралсын десеңиздер, лайк басып, бул видео менен бөлүшө кетиңиздер. Саламатта калыңыздар.